Бул убакта дүйнөдө болсо акыбал атаандаштык заманынын курчагандыгы менен белгилүү. Адамзаттын тарыхында 19-кылымдагыдай илим, техника, маданият, мамлекеттик түзүлүштөр, коомдук саясий ой жүгүртүүлөр ушунчалык батылдамдык менен өнүккөн доор болбосо керектир. Европадагы бүгүнкү мамлекеттердин эми гана бир бүтүн, бир өлкө болуп калыптанып келе жатышы, биринин артынан бири келген атактуу илимий ачылыштар, чабалыраак жаңы аймактарды басып алуунун негизинде өз өлкөсүнүн экономикасын көтөрүүгө багытталган колониялык саясий чоң оюндар. Айтор адамзатынын жалпылай кыймылы ушунчалык бир апогейине жеткен кез эле. Бүгүнкү Кыргызстандагы Россия Федерациясынын элчилиги. Деги эле тарыхта чоң оюн деген термин менен белгилүү болгон жылдар бул Россия империясы менен Британия империясынын ортосундагы Борбор Азия үчүн күрөшкөн жылдар белгилешет. 19-кылымдын 30-жылдарында Британия империясы Индостан жарым аралын толук өзүнө карата алгандан кийин акырындап Орто Азияга кирип келип, бул жерде тамырлап турган учурлар болгон. 1853-жылдан баштап 56-жылга чейин тарыхта Чыгыш согушу деген согуш орун алат. Ал согуштун биринчи жак бетинде Россия империясы, экинчи жак бетинде Франция империясы, Британия империясы, Осман империясы жана ошондой эле Сардин падышачылыгы. Бул согушту Россия империясы уттуруп коет. Ал согуштун апогейине жеткен салгылаш Крым жарым аралында орун алат. Бекеринен эмес, бүгүнкү күндө Россия Федерациясы Крым жарым аралын өзүнө каратып алууга, же болбосо өзүнө кайтарып келүүгө туурараак айтсак аракет кылып жатпаса керектир. Чыгса, ошол Чыгыш согушунун апогеи Крым жарым аралында орун алып, жана ошол жерден орустар уттуруп коет дагы. Андан ары эмне болот? Андан ары согушту уттуруп койгондон кийин Россия империясы эми өз назарын Борбор Азияга салат. Эмнеге Борбор Азия? Себеби бул жерде ошол кездеги экономиканын өнүгүшүнө өбөл болуп отурчу эң бир стратегиялык сырьёлордун бири пахта болгон. Пахта Борбор Азияда бар болсо деле, жок болсо деле, бул аймак Россия империясы үчүн абдан бир маанилүү стратегиялык аймак экени талашсыз. Таң калыштуусу, эгерде батыштын Британия баштаган өнүккөн өлкөлөрү жандагысын кой, жандагысынан речага эле басып алышкан. Ошол жаңы ресурс, жаңы адам ресурсу, жаңы сырьёлор үчүн тоону ашып, океан кечип алыска чейин барып басып алып жатса, Россия империясы ошол учурда 19-кылымдын орто ченине чейин ушул жанында турган Борбор Азияны басып алсамбы же жокпу деп бекарсар болуп тургандыгы. Ошентип буга тийди качты болуп жүргөн Россия падышачылыгы 1864-жылы Ташкентте алат да бул жерде өзүнүн туруктуу өкүлчүлүгүн түзөт. Бул Түркистан генерал-губернаторлугунун түптөлүшүнүн биринчи этабы эле. Ушун менен эле бирге Борбордук Азияда буга каршы болгон жергиликтүү кыймыл башталып, 19-кылымдын экинчи жарымы, тагыраак айтканда Россия империясынын Борбордук Азияны басып алууга активдүү киришкенден баштап, бул жерлерде ал киришүүгө каршы чыккан көтөрүлүштөр башталат. 1873-76 жылдары Молда Ысак баштаган көтөрүлүштүн жүрүшүндө эле эки жактан тең миңдеген адамдар кырылат. Илим жана техника жагынан алдагы эле артта калган жергиликтүү калк келгиндердин кылган саясатына кайдан туруштук бере алсын? Басып алган соң алды күчтүү келген империя жергиликтүү калкты чекесине сыламак беле, сылабайт. Баскынчылык саясатын бекемдеш үчүн ички Россиядан дыйкандарды көчүрүп келип отурукташтыра баштайт. Малекеттин бардыгынан ушундан чыгат. Анысы деле ички кагылышуулардан алсырап турган жергиликтүү калк үчүн ушул өзүнүн эң жакшы жер сууларын келген дыйкандарга тартырып жиберүү бир чоң сокко болот. Мына кош эзүүчүлүк ушул Фергана өрөөнүн калың калкынын чыдамкайлыгына чек коюп, бардыгы жанагы трагедиялык келген 1898-жылкы төңкөрүшпен аяктайт. Латвиянын Борбор-Рига шаарынын атактуу тургуну Серафим Мансирев деген князь ошол кезде Самаркандда соттук тергөөчү болуп иштеп турат. Серафим Петрович ошол Түркистандагы жашаган калың калк кандай эзүүлөргө кириптир болгон тууралуу 1898-жылы мамлекеттик думада Анжан көтөрүлүшүнүн себептери тууралуу отчет берип жатып белгилеп өткөн. Аны атактуу жазуучу Шамданбай Абдыраманов өзүнүн тарыхтагы актактар деген көлөмдүү эмгегинде мынтип келтирет. Поборы производились по всякому поводу. Наряду с этим признаком хорошего административного тона считалось постоянное отчуждение от местного населения, выражение всякому недоверия. Взгляд на туземное население, как на низшую расу, не способную ни мыслить, ни чувствовать.
Ал эми ушул эле убакта майдараак масштабта көз салып көрө турган болсок, Токтогулдун мекени Кетментөөдө бул учурда кандай коомдук саясий акыбал эле? Калың букара, алардын үстүнөн айыл старосталары, кыргызча старшиндар. Старшиндардын үстүнөн волость, кыргызча болуштук башкарма турат. Токтогул тууралуу 1989 жылга чейин көп эле эмгек жазылган. Ушулордун бири Кыяз Молдокасымовдун Акындын абак жылдары аттуу изилдөөсү. Бул Кыяз Молдокасымов 1989 жылы ал кезде илимий чөйрөдө алгачкы каадамдарын таштап келе жаткан Молдокасымов Ташкентке барып, борбордук архивди 3 көңтөрүп, Ополтоодо эмгек кылуу менен анын Акындын абак жылдары деген Токтогулдун өмүрбайына тиешелүү ушул күнгө чейин актуалдуулугун жоготпой келген макаласын жарыялаган. Ал макалага кызыккан адамдар Кыргызстан маданияты гезитинин 1989 жылдагы 20 жана 27 июль айында чыккан санынан таба алышат. Архивтерди карап отурсам эле Токтогулдун ырын бир карасам, Токтогулдун ырында башкача маалымат. Илимдин кандидаттыгын, докторлугун жактаган Токтогул темасында аларды карасам, алардын көбүндө башкача. Эми ушундай бир мааракени өткөрүп атсак, эми Токтогул сатылганды ушул жок дегенде абак жылдарын бир тактап берип, чындыгын элге берип, анан окуу китептеринде, адабияттарга ошо Токтогул сатылганды жок дегенде ушул чындыкты бир элге жеткирип койбойлу деген бир ушул атуулдук вазифа менен ушул изилдеп калганга туура келди. Каармануу сөзүнүн бул ак ниетине жетишет. Токтогул Сатылгановдун абакта жүргөн жылдары боюнча ошол кезде дагы, ушул күндө дагы Молдокасымовдун өтөр адис жок болуш керек. Эмесе улуу акындын кантип камалганы жана ага эмнелер себеп болгону тууралуу сөз кылсак. Кетментөөдө жергиликтүү калк бул убакта бардык эле Борбор Азиянын карапайым калктары сымал кош эзүүчүлүккө кириптер болуп, өтө оор социалдык акыбалда болгон. 1867 жылга чейин Жети суу жана Сырдарыялык кыргыздардын территориалдык бөлүнүшү уруулук принципте болуп, элди уруулардын башчылары башкарып келген болсо, аталган жылы Жети суу жана Сырдарыянын башкаруу боюнча падыша өкмөтүнүн убактылуу жобосу чыгып, ал жобого ылайык эми Жети суу менен Сырдарыянын аймагы облустарга, облустар уездтерге, уездтер барып болуштуктарга, ал эми болуштуктар айылдарга бөлүнүүгө тийиш болгон. Бул процессти эки тараптан тең караса болот. Бирок Кыяз Молдокасымовдун буга өзгөчө пикири бар. Анан ушул уруулук бекем ынтымактыкты кантип бузуп, бөлүп жарып, империялык башкарууну киргизиш керек дегенде, Орусия империясы ага чейин Казакстанда көргөн, казактарды да башкарып көргөн, казактарды жанакы уруу-урууга башкарып, бөлүп, анан ар бир урууга өзүнчө болуштуктарды киргизгенде, ошондо казактарды башкарган оңой болду. Эми кыргыздарга дагы ошону киргизели деп 1867 жылдан баштап ушул каратылып алган жерлерди башкаруу боюнча атайын жоболорду иштеп чыккан. Ал жоболордун кыскача мазмуну төмөнкүчө. Мурун бир уруу болуп, ал уруунун жашаган жери жайлоосу айтпаса да белгилүү болгон. Эми жаңы жобого ылайык адамдар уруулук принцип эмес, географиялык принципке жараша бөлүнүшкөн. Мындай акыбал, мисалы бир болуштуктун аймагына 2, 3 же андан да ашык уруулардын өкүлдөрү бөлүнүп калышына шарт түзгөн. Мындай жаңылануу ошол заманга карата прогрессивдүү көрүнүш болгон деп да айтсак болот. Не дегенде заманбап түшүнүктүү демократиянын эң алгачкы формаларынын бири. Бирок бул форма деле келип ошол жергиликтүү калктын акыбалын оңоодо жарытып кеткен эмес. Себеби шайлоо бул алдуулардын алдында пара берүүнүн жана алуунун дагы бир кошумча ыкмасына айланып турган. Облустук менен уездик деңгээлде шайлоо жок. Ал кызматка түздөн Соорус улутундагы адамдар администрация тарабынан бекитилип турган. 1898 жылы Анжан көтөрүлүшүнө бир жумалык убакыт калганда генерал губернаторлук кызматка, бул эми кандай кызмат деп койсок болот, ушул Борбор Азияда бүгүнкү 5 мамлекеттин бир президенти деп койсоңуз болот. Да ошол кызматка мынакей много адам келип даярдалат. Духовский Сергей Михайлович, генерал губернатор. Бул генерал губернатор бул дүйнөдө бир эле адамга баш ийет. Ал Орус империясынын императору ошол кездеги Николай Александрович экинчи. Мынакей. Андан соң кийинки деңгээл бул Түркистан крайында 5 облус болгон билесиз. Ар бир облустун башында аскер губернатору турган. Анжан көтөрүлүш чыккан Фергана облусунун аскер губернатору мына адам Чайковский Андрей Петрович.
Аскер губернатор генерал губернатордун көрсөтмөсү менен Москвада турган аскер министри тарабынан бекитилип турган. Андан кийинки деңгээл бул уездик деңгээл. Уездин начальниктери эми бүгүнкү сөз менен айтканда шаар мэрлери деп койсок болот. Шаар мэрлери мынакей аскер губернатору көрсөтөт, генерал губернатор бекитип турат. Ал эми андан кийинки эки деңгээл бул болуштук жана айылдык деңгээлдерде 3 жылда бир шайлоо болуп, көпчүлүктүн укугуна ээ болгон адам болуш жана айыл старшина болуп иштеп турушкан. Мына ошол Россиянын империялык саясатын киргизиш үчүн бул жердеги жанагы бекем монолитте бекем бир чоң уруулардын ынтымагын ыдыратып, болушка ыдыратып, бөлүп жарып башкаруу үчүн болуштук шайлоолорду киргизген. Мисалы үчүн, мына ушул жердеги Чүй өрөөнүндөгү Солто уруусун 19 болуштукка бөлгөн. Ошол эле Кетмен түбөдөгү ошол мезгилдеги ынтымактуу жашаган элди ал жерде 3-4 болуштукка бөлгөн кийин. Анан ошо болуштукту талашып, мен болуш болом. Мурдакы башкарып келген байманаптардын таасиринен кутулуш керек деген максатта анан ошол ар бир уруудан, майда уруудан ошол мезгилде лидерлери чыгып, мен болушум керек деп анан кийин бири-бири менен жөн эле кырылышып, бири-бири менен жана араздашып, бири-бири менен жана ынтымагы ыдырап, ошондой деңгээлге түшүп кеткен учур болгондо, бул империялык саясат бөлүп ал да башкара бер деген болгон. Бул жылдары Кетмен төрөөнүн Рыскулбек Нарботоев деген адамдын 5 баласы бийлеп турган убакыт болот. Рыскулбектин Акмат, Миңбай, Атакан, Бактияр, Дыйканбай деген балдары колунда бийлиги гана болбостон байлыгы да бар адамдарда. Ак патшанын заманы орногон жылдан баштап Нарботоевдун бардыгы ошол замандын бардык эле алдуу күчтүүлөрүндө Орус падышасына кызматка өтүшөт. Токтогулдун Рыскулбектин 5 баласы тууралуу келтирген атактуу сыпаттоосу анын 5 каман деген китаптарында келтирилген. Улуу акындын 5 каманын ача салсаң эле эмнеден башталганын ким гана билбейт. Акмат Дыйкан алдамчы, Атакан Миңбай жалганчы. Эген берди Бактияр, эл жегенге жардамчы. Бирок Рыскулбектин балдары токоң жазып кеткенчелик деле мыкаачы, зөөкүр эмес болушкан. Токтогулду сүргүнгө айдатты деп айтылып да окутулуп да жүргөн Рыскулбектин ортончу уулу Керимбай деле эл, жер деген адамдардан болгон. Кийинчерээк басмачылар менен кармашкан деген сыяктуу көз караштар дагы бар. Ал эми Керимбай менен Токтогулдун ортосундагы карама-каршылык мамилесин раматылык жоомарт гана жасалма түрдө. Токоңо орустарды душман кыла албайт эле дал кезде. Ошондуктан бир байманапты таап душман кылып койгон деп айтылып келет. Бул көз караш деле жашоого укугу бардыр. Бирок Кыяз Молдокасымовдун Акындын абакчылар деген илимий макаласында таасын келтирилген Нарботоевдардын жоруктары ал укукту жокко чыгарат. Рыскулбековдордун мындайча айтканда туура эмес иштерине карата жогорку аскер губернаторлордун, уездик башчылардын наамдарына карапайым калктын доо арыз менен кайрылган учурлары тууралуу Молдокасымовдун макаласында биринин артынан бири келтирилет. Дегеле биз баалабалчы кесиптердин бири бул архивдик иш. Архив аркылуу гана биз өзүбүздүн басып өткөн жолубузду жакшылап аңдап, таанып биле алат эмеспизби? Демек бизге ушул архивде жаткан эми Кыргызстан маданиятынын 1989-жылдагы чыккан июль сандагы макала керек. Кыргызстан маданияты мынакей. Кыргызстан маданияты 1989-жыл июль-сентябрь. Ача салсак эле ошол жылы 125 жылдыгы белгиленген Токтогул Сатылгановго байланыштуу чоң бир макала. Тобул Токтогулдун туулганына 125 жыл. 29-28 санын издейбиз. 29, 28. Мынакей. Акындын абакчылары табылга жана далил рубрикасына жарыяланган Кыяз Молдокасымовдун ошол кездеги КМУнун аспирантынын жазган макаласы. Бул макалада Кыяз Молдокасымов ошол Токтогул Сатылгановдун өмүрүнүн такталган жана такталбаган жерлерине токтоло кетип, андан соң ошол Кетмен төбөдө бийлеп турган байманаптардын жоруктары тууралуу кызыктуу бир маалыматтарды берет.
Ушул жылдын февраль айында менин аялым Чини Гүлбиби бут оорусунун азабынан көз жумду. Анын көмөгү акылынан айнаган болуш Атахан Рыскулбеков уруксат бербей 2 күн кармады. Анын ою боюнча менин аялым өз ажалынан өлбөптүр. Аны жогорку жакка билдирип, медициналык жактан текшертиш керек экен. Муну Атахан өз жигити Үмөталы Танабаевден айттыртып, ал аркылуу аялым көмөгө пара суратыптыр. Айлам кетип, болуш сураткан 9 жылкы 24 кой, 9 сомду Танабаевден Атаханга берип жибердим. Параны алгандан кийин гана аялымы көмөгө уруксат берди. Улуу урматтуум, Анжан уездинин начальнигине айтып, Атахандан жылкыларды, койлорду, акчаны күбөлөрдүн негизинде кайтартып берсеңиз. Өзбек ССРинин мамлекеттик борбордук архиви. Рыскулбектин 5 баласы архивдик документтерге таянсак бир тойло катуу кечкен экен. Жогоруда жеке инсан Баястан Байэлиевдин арызына күбө болсок, эми Суусамыр болуштугунда жашаган 3 жана 4 айылдардын жашоочулары 1892 жылдын 21 февралында жазышкан дагы бир катты окуп көрөлү. Биз төмөндө өзүбүздүн тамгабызды жана печатыбызды койгон Суусамыр болуштугунун 3 жана 4 айылынын жашоочулары ушул бир договорду түзүп олтурабыз. Биздин айылыбызда катталып келишкен кыргыздар Дыйканбай, Акмат жана Атахан Рыскулбековдор Кетментөбө болуштугу экиге бөлүнгүчө Акмат болуш болуп, Атахан бий болуп, Дыйканбай бардык жагынан жетекчилик кылып, көп жыл болуштуктагы элди ырайымсыздык менен талап тоноп, каалагандарындай башкарып келишти. Акыры алардын зомбулуктарын элчидебай биргелешип Рыскулбековдордун кордугунан кутулуу үчүн бир канча жолу жогорку төрөлөргө арызданганбыз. Эми болуштукка эч кандай бийлик тийбей калган Рыскулбековдор эл арасында мурдагыдай таасирге ээ боло албай калышты. Алар жоголуп бара жаткан таасирлерин калыбына келтирүү үчүн кайрадан өзлөрүнүн бузук иштерин, элди бөлүп жаруучулуктарын күчөтө башташты. Биз эки айылдын эли сиздин улуу урматыңызга, элди тынчтандыруу үчүн бир нече убакытка Рыскулбектин балдарын биздин айылдан кетире турууну сунуш кылабыз. Аларды башка жака көчүрүүгө кетүүчү чыгымдарды, алар жокто алардын казынага төлөөчү салыктарын өз мойнубузга алабыз. Бул арыздарды окуп отурсаң көптөгөн шындыктуу окуялар чыгат. Ал эми биз көрсөтүүбүздө арыздардын мазмунун кыскартып гана бердик. Илгертеден ушундай сөз бар. Эгерде бир бийликке келиш үчүн керек болсо Сократтан бери бар. Бийликке келиш үчүн канчалаган байлыгыңы чачсаң, бийликке келген адам ошону чогултуп алууга ар дайым аракет кылат дейт. Бул бүгүн деле болуп атат. Бул өзгөчө Орусия империясынын мезгилинде болуштуктарды шайлоо мезгилинде өтө күчөп кеткен. Мына архивдик маалыматтардан мен көптөгөн ондогон, андан көп документтерге дуушар болдум. Ушул Кетментөбөдөгү ар бир шайлоодон кийин ушу элдердин ондогон арыздарын көрдүм. Мына акчага сатып алып, күч менен ушул болуштук бийликти Рыскулбектердин тукуму ээлеп алды. Суусамыр болуштугунда дагы, Арын болуштугунда дагы, башка болуштуктарда ээлеп алды. Мына ушулардын баары адилетсиздик. Булар ушу кетирген сарп кылган акчаларын, каражаттарын кайра элдин эсебинен алуу үчүн ушунчалык аракет кылып элди эзип атат. Ошон үчүн ушуну карап бергиле деген карапайым адамдардын өтө ондогон, жүздөгөн арыздарына күбө болдум. Болуштук система киргенге чейин эле Кетментөбөнүн бий башчылар болуп келишкен Рыскулбек Нарботоевдердин чектен чыгып кеткен зулумдугу тууралуу жалгыз эле кыргыздардын арасында эмес, орус окумуштуулар дагы байкап, жазма маалымат калтырып кеткен жайы бар экен. Козголоңду 2010-жылдагы Эркин тоонун 8-июнь санында чыккан макаласында Мамат Өсөров орус окумуштуусу Загряжскийдин 1875-жылы жазып кеткен байкоосунан үзүндү келтирет. В Кетментебинской волости всем заправлял Рыскулбек Нарбутин, но не умерший. Это был человек недюжинный, и он пользовался в своем роде такими правами, которых я нигде не встречал. При кочевках никто не смел раньше него трогаться с места и идти впереди его стад. Такое положение скопило у него огромное состояние и дала ему почти ханскую власть над народом. Жаловаться на него и нечего было думать, потому что поймает джигита Рыскулбека и сделает то, что будет приказано. Рыскулбек приказал выбрать угодных ему лиц в аульные старшины и бии, а волостным он велел назначить своего брата Керимбая, который служил у него джигитом.
Загряжский. Заметки о народном управлении у Кара-Киргиз. Болуштукка шайлоо 3 жылда бир болот. Кетментөө толуу өрөн болгондон кийин көпчүлүк катмарды камтыш үчүн болуштук шайлоолор көбүнесе жай мезгилинде өтөт. 1896 жылкы шайлоо да ошондой болду. Июль айында өткөн шайлоодо эки күчтүү талапкер аттанышып, бир атадан Болуштукка Бактияр Рыскулбеков менен жети ата уруусунан Үмөталы Багышбековдор чыгышат. Бактияр 19 добушка ээ болсо, Үмөталы 9 добушка гана жетише алат. Жети ата уруусу бул эми Рыскулбековдорго каршы турган жети уруунун тобу. Ошентип болуштук бийликти бул самдагы уттуруп коюшат. Жети атанын уулдары болуштукка болгон кандидаттык деген кызматты дагы уттуруп коет. Болуштукка кандидат болуу бир өзгөчө чоң сый урматка ээ болгон. Шайлоодон жеңип чыккан адам болуштукка кандидат деп аталып, ал болуш каза болуп калса же кандайдыр бир себептер менен милдетин аткара албай калган болсо, болуш болуп дайындалуучу кызмат болгон. Ал кызматка 96 жылкы шайлоодо Керимбай Атакан уулу менен Тууганбай Рустам уулу ат салышып, Керимбай 10 добушка, Рустам 9 добушка ээ болот. Бул тарыхый факты Кыяз Молдокасымов Ташкенттеги Борбордук архивден казып чыгып, жанагы айтылган макаласында жарыялайт. Ошол эле макалада шайлоонун таза эмес өткөндүгү жөнүндө дагы бир кызыктуу факт келтирилет. Өткөн апрель айынын башында биз көпчүлүк биргелешип сиздин улуу урматыңызга мусулман тилинде жазылган арыз менен кайрылган элек. Анда биз болуштукка көргөзүлгөн Рыскулбектин уруктарынын кандидатурасын алып таштоону өтүнгөн элек. Кат которулбагандыктан уламбы же себептерденби сизге жете элек көрүнөт. Эмдичи жооп ала элекпиз. Катта Рыскулбековдор жана анын тобу тууралуу айтылган бардык дооматтарыбызды Анжан уездинин мурдагы начальниги подполковник Г. Бряновго дагы белгилүү болчу. Бирок натыйжа болгон эмес. Сизден көптөн көп өтүнөбүз. Катыбызды которуп окуп, бизге жообун билдирсеңиз. Он 9-нчы кылымда караңгы деселе таптакыр эле эч кимдин кат сабаты жоюлган эмес деп ойлоо байоолук кылат. Андай болгон эместигин мына жок дегенде ушул эле каттардан байкасак болот. Албетте бардык эле кат биле берген эмес. Бирок арасында көбүнесе медреселерде окуп калган зээндүү адамдар кездешкен. Жети атанын уулдары мына ушундай адамдарга өтүнүшүп, алардын билимин, сабатын колдонушкан. Ошолорго барып, акчасын төлөп, айткан сөздөрдүн баарын кагазга түшүртүп, анан ошо кагазга түшүртүп, генерал губернаторго же облустук жетекчилерге же уездин жетекчилерине мына ошондой жол менен жеткирип турган. Аны ал жерге баргандан атайын тилмеч болгон. Ошол тилмеч кыскача маанисин баягы окшоштуруп которгон, айрымдары бурмарантта кеткен, которуп туруп, анан ошол уездин начальнигине берген. Бул жазылган каттардын, арыздардын көпчүлүгү ушундай. Каттар кароосуз калган. Андан бери 1,5 кылым өтсө деле, эми деле жалгыз эле кетментөөнү кой, бүтүндөй дүйнө боюнча таза шайлоо механизми иштелип чыга элек. Бүгүнкү шайлоо системасында деле жайрак айтканда ар түрдүү ыкмаларга жол берилип жаткандан кийин, мындан 118 жыл мурунку азыркыдай интернет, китеп, маалыматтык коопсуздук мынчалык өнүгө элек убакытта таза шайлоонун өткөндүгүнөн чоң күмөн бар. Шайлоо системасын учкай токтоло турган болсок, ал төмөнчө болгон. Болуштукка эч кылмыш кылбаган, соттолбогон, кадыр баркка ээ болгон жашы 25тен жогорку адамдар укуктуу болот. Ал эми шайлоо ыкмасы болсо, ар бир 50 түтүн биригип, бир делегатты шайлашат. Ал 50 башчылар чогулуп, анан көрсөтүлгөн 2 кандидаттын бирөөнө өз добуштарын беришет. Бүгүнкү Кыргызстандагы бийликтин күчү ушунчалык уюшкан квартал. Мынакей бүгүнкү өкмөтү мурунку жогорку кеңеш менен нарыраак бассаңыз эле Кыргыз Республикасынын агуй бар экенин баары жакшы билебиз. Бул жерге эми жалгыз эле жогорку сот чечпей тургандай да. Бирок бул өкмөт үйүнө дагы, ак үйгө дагы кирип иштеш үчүн мына могу имаратта иштеген адамдардын кылган иш-чарасынын жыйынтыгы чоң бир ролду ойноп калат. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы, кыскартып айтсак БШК. Ал эми ошол токтогул сатылган, сүргүнгө айдалганга чейинки доордо жашоодо жаңылык катары да ушул шайлоо системасы киргизилген. Эми шайлоо деп айтканым менен шайлай ала турган делегаттар келип эле жергиликтүү администрациядан көз каранды болгон. Негизинен падышалык администрация шайлоону өз каалаган маанайда, же болбосо жазылган сценарий менен өткөргөнү талашсыз. Ал эми шайлоодон кайсы бир себептерден улам падышалык саясатка карама каршы көз караштагы адам келип кала турган болсо, жеңип чыгып,
ошол участоктогу болуштуктагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылат да, кийинки шайлоолор белгиленет, же болбосо таптакыр эле ошол уезд начальник же облус губернатору дайындаган адам бийликке келип иштеп турган. Не дегенде ошол кезде генерал губернатор бул уезд начальниги менен облус губернаторунун үстүнөн турган эң жогорку адам. Бир эле учурда ушул жогорку кеңештин дагы, ак үйдүн дагы, жогорку соттун дагы функциясы бийликтин 3 бутагын тең бир колуна кармалып турган жалгыз адам болгон. Ошондуктан бекерден эмес эл оозунда жарым паша, падышадан кийинки эле адам деген маанидеги сөз калбаса керектир. Ар бир айылдан шайлоочу өкүлдөр шайланган. Мисалы үчүн бир айылдан 4-5 чыгат. Ошо шайлоочу өкүлдөр барып туруп, алардын ар бирине таш белги берген. Таш белгини берип туруп, эки жанакындай урна коюлгандагы барып туруп, ташты каалаган урнасына таштаган. Анан ошо урнага таштаган мезгилде жанакындай бир сатып алуучу болгон, башкалар болгон, барып сүйлөшүүчү болгон, көбүнчө жана акча менен, пара менен жана сатып алган учурлар көп болгон. Болуштуу шайлоо гана эмес, башка бардык форматтагы съездер, мисалы жергиликтүү маселелерди чечүү үчүн болгон Дубана съезди, же болбосо андан жогорку деңгээлдеги бийлер съезди, негизинен эле бул съездердин бардыгы көшөк артындагы оюндар менен коштолгон. Бул съездерде эки адамдын ортосундагы соттук териштүүлөрдөн баштап бүтүндөй урууга тиешелүү маселелерге чейин каралгандыктан съездин көшөк артында чоң оюндар жүргөн. Пара берүү институту азыр деле кандай болсо, ошол кезде деле дал ушундай болгон. Пара берүү же алуу Белек Солтоноевдун атактуу аныктамасы менен сүрөттөй турган болсок, эң биринчи кесиптен саналган. Элдер чогулуп, соттук процесстер кеңештери каралат. Мисалы мен шектелген тарап болоюн. Суракка алынам. Бирок ошол суракка чейин ошол сурай турган байманаптарга барып, алдын ала сүйлөшүп, беришимди берип үлгүрбөй калсам, кайсы бир себептерден, баягы эми ал чыңардагыла, эптеп мен жазадан куткаргыла деген сөздү айта албайсың сурак учурунда. Ар кандай ишара кылып белги берем. Эгерде жазадан кутулуш үчүн эптеп баягы пара катары төбө берем деп убада бере турган болсом, мурдумду сыйпап кой. Төбө берем. Ал эми жакшат берем деген убада бере турган болсом, билгизбейм. Ишим сыйпап кой. Байкатпай. Адресе да. 100 сом бере турган болсом, бир көзүмдө. 200 сом бере турган болсом, эки көзүмдө. Ал эми төбөм да жок, атым да жок, 100 сом да жок, 200 сом да жок. Менде болгон 10 эле сом бар, ошону алып эптеп ишимди бүтүрүп бер деген белги берип десе, колум сыйпап коем. Бүтөт ошол менен иш. Азыр бир жакшы бир сөз бар го, чечилбеген маселе болбойт, бардыгы буга келип такалат дегенчи. Кыязы ошол кезде дагы бүгүнкүндөй эле пара алуу жана пара берүү бул ошол коомчулуктун көпчүлүк бөлүгү сынга алган терс адат катары эмес. Маселе бүтүрүүнүн, ишти чечүүнүн, капчыкты толтуруунун кадриси бир ыкмасы, эрежеси катары кабыл алган шекилде. Белек Солтоноевдун атактуу Кызыл Кыргыз тарыхында жазылып тургандай, шайлоонун көбү уруш талаш, киши өлтүрүү, байлап катып коюу менен өткөн. Шайлоонун дагы бир коркунучтуу жагы бул жеңилген тарапты жеңген тарап шайлоодон соң өтө кордоп, шайлоодо көрсөткөн атаандаштыгы үчүн өч алуу өнөкөтү болгон. Айрым гана болуштар адилеттүү иштеп, пара албай, адилеттүү бир чечимди чыгарганга аракет кылбаса, көпчүлүк болуштар ушундай адилетсиздик, зордук, зомбулук, ушундай бир пара алып, ошо маселе менен жогору жакка жазалоого арызды жөнөтүп же жөнөтөтпөй коюу аракеттери ушу болуштуктарда көбүрөөк болгон да. Ошон үчүн ошол чөлкөмдү башкарууга кызыгып, ошол чөлкөмдүн тагдырын чечүүгө кызыккан адамдар көбүрөөк болгон ошондон. Бир 1896 жылкы шайлоодо Бактияр Рыскулбеков Суу Самырдын болушу, ал эми бир тууганы Керимбай Атакан уулу болуштукка кандидат болуп шайлангандан кийин 18 августта Фергана облусунун аскер губернаторунун намына жергиликтүү эл арыз менен кайрылат. 7 июлдагы шайлоодо Бактияр Рыскулбеков элүү башчыларды сатып алуу жана башка жолдору менен болуш болуп шайланып калды. Рыскулбектин урпактары кетмен төбөдө эзелтеден эң бай адамдар катары гана эмес, тынчы жоктугу, бузукулук кылып элди бөлүп жаруучулуктары, алдамчылыктары, бейбечараларды ырайымсыз талкалап тоноочулуктар менен дагы белгилүү.
элди кыйнап, айрым убактарда алардын буйрук тукуруулары менен адамдардын каны төгүлүп, бейгүнөө адамдар өлүмгө дуушар болуп келишти. Азыркы учурда Рыскылбековдордун айынан кагылышуулар, чыр-чатактар күчөп кетти. Алардан арылуу үчүн жогорку жактагылар Рыскылбековдорду облустан сырткары жер которуп айдоо жөнүндө иш-чараларды көрө баштаган болчу. Бирок ал иш белгисиз. Бул айтылгандардан улам Рыскылбековдордун урук туугандарын суусамыр болуштугуна болуш кылып бекитпөөңүздү суранабыз. Алардын ордуна уездин башка болуштугунан болсо дагы калыс кишини дайындап берсеңиз. Азыркы шайлоо укмасы биз үчүн жараксыз. Болуштук сиз тараптан дайындалып турганда гана эки тараптын чыр-чатагы басылар эле. Бул кылым тогушооруна дагы 4 жыл калган кездеги окуя болчу. Бирок кылым жаңыраардан алдында Фергана өрөөнүндө андан дагы ашып түшкөн окуя болду. Бул окуя жергиликтүү элдер менен бийликти дагы түп тамырынан бери силкип, козголоңдуу, кан төгүүлөр менен коштолгон 1898 жыл жакындап калган. Мадалешен деген ат менен тарыхта калган инсандын ысымы менен байланышкан Анжан көтөрүлүшү бул канча бир катмарлык аеосуз эзүүдө калган карапайым калктын чыдам кеткендеги көкүрөктөн жарылып чыккан жообу болгон. Ал убакта көргөчтүү келген орус администрациясы Түркистанга темир жол тартып келип койгон эле. Ошонун эсебинен көтөрүлүш бир заматта эле басылып, көтөрүлүшкө чыккан жана аны үгүттөгөн адамдар улуу падышанын алдында кечирилгис күнөө кылды деп айыпталган. Токтогул канчалык түрдө буга тиешеси бар болгону талаштуу факт. Бирок курал кармап Анжанда болгон көтөрүлүшкө түздөн түз катышпагандыгын чындыкка жакын деп айтсак болот. Бул мындай ачык паланча жерде ырдады, тиги немеге көтөрүлүшкө катышты деген ачык факты жок. Андай эме жок. Бирок аралашкан болуш керек. А мүмкүн барып элдин ичинде ырдагандыр. Бирок ал жөнүндө жазылып турбаганай мен жазылган гана нерсеге таянам. Жазылбаганда айтып аткан жерим жок. Жомарт Бөкөнбаевдин Токтогулдун өмүрү деген чыгармасында Токтогулду камакка алуу жери төмөнкүчө сүрөттөлөт. Уезд начальниги кетмен төбөдөгү Мадалешендин калдыктарын жазалоо үчүн бир отряд солдаттар менен келгенде, алдынан тосуп чыккан Керимбай болуш Токтогулдар турган жерге аларды анан алып жөнөйт. Бул убакта Ири суу жайлоосунда жүргөн Токтогулду таң атпай өтүп барган отряд ошентип камакка алат. Кош алато оолум кетти майданга. Бул керемет сырттарды кимдер гана билбейт, э? Жомарт. Наки. Токтогул Сатылгановдун өмүр чыгармачылыгына байланыштуу эң бир талаштуу маселелер бир четинен анын жерде иштөө болуп кеткен ушул Жомарт Бөкөнбаев менен байланышканда. Кыргыздын дагы бир чыганы Бөкөнбаев ушул Токоңдун көзү өтүп кеткенден кийин көп өтпөй эле анын мурастарын жыйноодо. Деги эле Токтогул деген акын кыргыздын тарыхында жалп өчүп кетпеси үчүн ушунчалык бир эбегей семилик кылган жалгыз инсан болгон экен да. Бирок ошол Жомарт Токоңду түзүп жатканда, анын чыгармаларын чыгарып жатканда канчалык түрдө тарыхый фактылар менен колдонгон. Же өзү көргөнүн билгенин ашып кетсе бирөөдөн сурап барып укканын жазып таштап кеткенби деп да күнөө санагандар бар. Мындай адамдардын пикиринде Анжан көтөрүлүшү бул эми элдин эртеңкисине жарык чачпай турган исламий фанатиктердин көтөрүлүшү деп кеңеш өкмөтү күнүгө какшап турган да элдин мээсине коюпчу. Ошондой маалда Жомарт ошол Токтогулдун өзүн ойлоп, муну ал көтөрүлүштөн оолак койгон эмес экен да. Не дегенде бүтүндөй Анжанды эле эмес,
Орто Азияны дөңгөрөтүп турган бул баш көтөрүү кантөлүү ушул бир кичинекей кетментөөдө жаткан Токтогулга жетпей койсун. Эгерде Жоомарт Токтогул Сатылганов бул Анжиян көтөрүлүшүнүн идеологиялык тирегичи болгон деп жаза турган болсо, анда Кеңеш өкмөтү Токоомдун көзү өтүп кеткенден кийин анын мурастарын жыйнамак турсун, жер менен жексен кылып өчүрүп таштайт эле да деп ой жүгүрүшөт. Балким. Токтогул 1933-жылы көз жумат. Ал эми 30-жылдардан баштап эле бүткүл СССРде репрессия жыттан турар эле. Жалаң гана 30-жылдар эле эмес, бүтүндөй Сталиндин 31 жылдык башкаруусу үзгүлтүксүз репрессиялар менен коштолгон деп айтсак аша чаап кетпестир. 37-38 жылдар репрессиянын туу чокусуна жеткен 2 жыл. Бөкөнбаевдин Токтогулду топтоосу да ушул жылдарга туш келип калат. Анын үстүнө Жоомарт өзү дагы партиядан чыгарылып, НКВДнын кылтагына ана илинет, мына илинет деп турган кез. Ушундай кезде Жоомарт эгерде Токтогулдун ырларын өмүр байынын партиянын саясатына ылайыкташтырбай оригиналына бере турган болсо, ким билет, биз балким Токтогулду да, керек десеңиз Токоңду түзгөн Жоомартты да окуп тааныбай деле калмак белек. Жоомарт Бөкөнбаев тууралуу сурап атпайсыңарбы? Ал кишинин чындыгында ошол Токтогулду атын могу тарыхка калтыруу боюнча эмгеги албетте зор. Изилдеген, эл оозунан жыйнаган. Анан баягы саясатка таяп, мындайда өзгөртүү, киргизди дегенде мен аны баягы ал убакта өзүм жаш баланын жанында турууга мен билбейт экенсиң. Ким билет, мүмкүн баягы ошол заманга жараша да. Мүмкүн ошол кезде баягы саясатка туураланып, анча-мынча баягы бурмаланышы деле мүмкүн. Аны Ошентип Жоомарт Бөкөнбаевдин жазуусу боюнча 1998-жылы болжол менен июнь айларында Керимбай болуш уезд начальниги менен отрядка жол көрсөтүп келип, Ири суу жайлоосунан Токоңду карматып берет. Бирок ушул эле маселеге Кыяз Молдо Касымовдун жазганынан улам карай турган болсок, тактоочу жерлери бар. Биринчиден 1998-жылы Токтогул кармалган 11-июнга карата Керимбай болуш болду бекен деген суроо. Не дегенде болуштук шайлоо 3 жылда бир болгон. Ал эми биз ошол эле Молдо Касымовдун берүүсүндө 1890-жылдын 7-июнундагы шайлоодо болуш болуп Керимбай эмес, Бактыяр шайланганын жакшы билебиз. Ал шайлоодо Керимбай болуштукка кандидат гана болуп шайланган. Демек 1898-жылдын 11-июнуна карата Бактыярдын болуштук мөөнөтү өтө элек болчу. Экинчиси, эгерде ушул логика туура боло турган болсо, анда Токтогулду биз буга чейин окуп келгенде Керимбай эмес, Бактыяр болуш каматкан болот. Не дегенде Жоомарт жазгандай эле жазалоочу отрядты коштоп барып Керимбай манап Токтогулду камакка алганы чын. Бир эле тактап коюучу жери бар. Отрядты жетектеп келген уездин начальнигинин өзү эмес, анын жардамчысы полковник Бушен болгон. Ал эми полковник Бушендин отрядын Ири сууга жол көрсөтүп алып жөнөгөн адам катары эскермелерде болуш көрсөтүлөт. Балким болуш менен кошо чыккан жан жөкөлөрдүн арасында Керимбай манаптагы болгондур. Ал эми ошол эле убакта отряддын жетекчиси Бушен өз күндөлүгүндө ушул эле учурду төмөнкүчө баяндайт. Март ашуусуна келип, Шадыбек өзүнүн шайкалары менен айылында жатканы тууралуу кабар алдым. Жолдо бара жатып, Карабаш кыштоосундагы Жоон Сөгөт деген жерден эгинчилик кылып жаткан 6 кыргызды болуш Шадыбектин шайкалары деп көрсөткөндөн улам камакка алдым. Кечке жуук саат 8-дерде Узун Акмат жээгиндеги Шадыбектин кыштоосу уулкан камышты көздөй жылып, ал жерге 10-июндан 11-июнга караган түнү саат 2-де келдим. Кыштоого тинтүү жүргүзгөндө андан 2 адам, Намангандык Сарт Молдо, Төрөхан Арипбай Агалыков менен кыргыз Даулет Акимбаевдер табылып, колго түшүрүлдү. Алардын бирөөсүнүн кабатынын алдынан кагаздары менен бирге 1000 төөлүк эшендин Шадыбекке багыштап жазган чакырык каты табылды. Бул кагаздарга жана болуштун түшүндүрмөсүнө караганда Төрөхан Шадыбектин катчысы жана мырзасы көрүнөт. Саат 3-төрдө колго түшкөндөрдү алып
ири суу жайлоосунун көздөй жөнөдүк. Маалыматтарга караганда Шадыбек негизги шайкалар менен ошол жерде экендиги белгилүү болду. Ири сууга чыгыш тарабынан келип, айылды курчоого алдык. Бул айылдан Шадыбек Калпаны, анын жакын кызматкери биринчи айылдын бийи Төрө бий Бешкемпировду жана ошондой эле болуш көрсөткөн дагы 15 адамды камакка алдым. Алар мен күткөндө эч каршылык көрсөтүшпөдү. Айылдагы үйлөрдү тинткенде атылуучу турмак жөнөкөй курал дагы табылбады. 11-июнь күнү Шадыбек Калпа менен кошо камалган 17 адамдын арасында Токтоул дагы бар болгон. Бул ошол Токтоул Сатылганов менен кошо башка дагы кыргыздарды камакка алган полковник Бушиндин атактуу отряды түшкөн жалгыз сүрөт. Қаладан келген чоңдорум билесиң иштин болжолун, кай жумушта турушат силердин кылар ойлоруң, кантип көрбөйт көзүңөр эшен калпа байманап, элдин бир гана канын соргонун. Токтоулдун төрөлөргө ырдаган деген аталышта Токоңдун 2 томдугуна кирген бул саптар мааниси мазмуну жагынан хак деп, караны кара деп айтууда тайманбай баатырча айтылгандыгы менен таң калтырат. Бир аздан соң Токоң камалат. Бирок камалаардын алдында да эч коркпостон, каардуу байманап жана курал жаракчан солдаттардын курчоосунда туруп, Көрүнөң айткан сөзүмдү күнадыр уксуң кулагың, бекеринче чыгым деп байлап алат бий болуш, кедейдин жалгыз улагын, сен билбесең ким билет, зарлаган элдин убалын, көйнөгү жок кедейди балапанча басып жеп, Керимбай гана көрдүң убайын. деп ырдаган адам гана Токтоулдай инсандык бийиктикке көтөрүлө алса керектир. Ал кезде кое тур, адвокатым келсин, анан сүйлөшөм. Же болбосо камаганга гана ордерин дегендей заман эмес. Кийинчерээк сурак көрсөткөндөй, бул бир тараптуу, көбүн эсе жалгандан турган кылмыш иш болгон. Коёнду жарга такасаң арстан болот дейт. Курчоого алып турган солдаттар, үймө-үй короодон короого кирип тинтип жаткан желдеттер, кармаган жерден тыбырчылатып колуна кишен салып жатканда да Токоң башты көтөрүп элге да кайрат бергенсип ырдап турат. Көрүнөң айткан сөзүмдү күнадыр уксуң кулагың, бекеринче чыгым деп байлап алат бий болуш, кедейдин жалгыз улагын, сен билбесең ким билет, зарлаган элдин убалын, көйнөгү жок кедейди балапанча басып жеп, Керимбай гана көрдүң убайын. Отрядтын жетекчиси полковник Бушенге бул саптар эч таасир этпейт. Токтоул калган 17 адам менен кошо кол бутуна кишен салынып айдалып кетет. Ошол жылы Токоң болгону 34 жашка чыгып, кетмен төбөдө каарган апасы, 2 баласы жана аялы калган. Камакка алынган Токтоул Сатылгановго коюлган кинеге, башкача айтканда, ал канчалык түрдө анжан көтөрүлүшүнө тиешеси бар эле деген суроо Токтоулдун өмүр баянын изилдөөдө эң ортолуу, чаташкан маселе болуп келет. Бул таң калыштуу эмес, себеби сүргүн акындын жашоосун 180 градус башка тарапта көздөй бурган. Сүргүн анын биринчи эркек уулун алып кетти, апасын азиз кылды жана биринчи аялынан кол жуудурган. Токтоулдун өмүрүндө мындай өзгөрүүлөр буга чейин дагы, мындан кийин дагы болгон эмес. Акындын өмүр баянын акыр аягына чейин тактала электигине байланыштуу ар кандай талаштуу маселелер көп. Бирөөсү аны 5 жылга чейин сүргүнгө айдаса, бирөөсү аны 25 жылга чейин айдайт. Бирөөсү таптакыр эле чын дилинен ал Токтоул сүргүндө болгон эмес деген ойду көтөрүп жүрөт. Ал эми жанагы атактуу Аксылык сулуу Алымкан деген зат Токтоулдун жашоосунда болбоптур. Аны ошол эле Жомарт Бөкөнбаев Токтоулдун өмүр баянын түзүп жатканда кантип эле улуу акынга улуу сүйүү буйрубасын деген классикалык маанинде чапташтырып койгон өрдөк экен. Деги эле
Токтогул биз көтөрмөлөп жаткан чалкыр таштын таланты жок болчу. Аны ошол эле жомарт көтөрүп кеткен деген сыяктуу ойлор ар бир. Ошондой Токтогулдун өмүрүндө такталуу элек маселелердин бири бул Анжан көтөрүлүшү. Кыргыз Улуттук илимдер академиясы бул имараттын 3-кабатында бир сыйкырдуу бөлүмү бар. Кол жазма фонду. Ал бөлмөдө ошол кыргыздын тарыхына байланыштуу сакталган жана сакталып келе жаткан уникалдуу бир архивдик материалдар кездешет. Кол жазма фондун түндө дагы канча баалуу материалдар жатканы белгисиз, бирок 2011-жылдын ноябрь айында Жаңгордо кезинде чыккан белгилүү маданият ишмери Омор Соороновдун "Тоо булбул Токтогулдун өз оозунан жазылып калган кол жазма" аттуу макаласы сенсацияга татай турган макала болгон. Бирок жогорку кеңештин ичинде эки эл өкүлү мушташа кеткен. Же болбосо дагы бир жакта жол тосуу болгон деген гана маалыматтарды сенсация катарга алып калган бүгүнкү заманда Соороновдун кызыл эмгек менен таап чыгып, жарыялаган бул маалыматтары көңүлсүз калды. 1929-жылы Көтмөнтөгө пахта эгүү аянтын аныктап жана чоң арык жолду салыш үчүн атайын бир комиссия келет изилдөөгө. Ладышев ошол комиссиянын мүчөсү. Окуя Көтмөнтөдө болуп жаткандан кийин кыязы ошол комиссиянын мүчөлөрү Токтогулга жолукпай кое албайт. Белгилегендей, буга чейин деле Токтогулга кайсы бир жерлерден жолугуп, кандайдыр бир иштермен кызматташып жүрсө керек деп. Себеби Ладышев ошол Токтогулга 1929-жылы жолукканын жазаарда мына төмөнкүдөй чегинүү менен баштайт. У селения Карасакал встретились с Сатылгановым Токтогулом, который опять стал, как и в прошлые разы, неизменным спутником нашей комиссии. Как и в прошлые разы, деп белгилеп, бул жерде Ладышев жазып отурат. Демек, Токтогул Сатылганов Ладышевтер менен алар иштеген комиссия менен буга чейин дагы иштешип келген. Всегда любопытный и интересующийся по всем вопросам, сельчак и комик, музыкант и певец, прекрасный и толковый переводчик и всеми уважаемый и любимый гость. Көтмөнтөгө келген Ладышев Токтогул менен алдың жергиликтүү бир чайканадан жолугушат. Бирок ал күнү токоң шашып жүргөн болот. Жакшы сүйлөшө албай калышат. Эртеси Токтогул атайлап Ладышев Токтогулдун үйгө келип, ал үйдүн кожоюну Нестеренко Тихондун өтүнүчү боюнча бул Тихон турган үйдүн тарых таржымалоо тууралуу кеп кылып берет. Мынакей ушул эле папка 12/6 Токтогулга байланыштуу кол жазмалар. Бул папканын экинчи темасы подготовка к Анжанскому восстанию в Сусамырской области деп тема коюлуп 28 ноябрь 1928 жыл деп жазылып турат. Айылдын аты Алексеевская. Ушул жерде мынакей Токтогулдун оозунан Ладышев төмөнкү сөздөр жазып отурат. В этой хате Токтогулдун сөзү башталды. В 1897 году я впервые познакомился с его хозяином и узнал о готовящемся восстании ферганцев, о свержении царского правительства в Фергане, изгнании из управления народом байманапов и царских чиновников из местной родовой знати. И о создании большого, сильного мусульманского государства. Именно в этой хате, в хате наманганского предприимчивого купца Тирахана, у меня лично произошел огромный перелом во всей моей жизни. Деп Токтогулдун айтып бергенин Ладышев ушинтип кагаз бетине түшүрүп атат. А в дальнейшем это повлекло клевету, суд, ссылку, Сибирь, побеги, арест и так далее и тому подобное.